Арбаңыздар, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу көрөрмандар. УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсү ободо барыңыздарга ысык салам айткан. Аты жөнүм Расул Ахматов. Кудай буйрса сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн өзгөчө дагы бир таңды сиздер менен чогуу өткөрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Ар бир күнүбүз биз үчүн майрам болсун. Мына ушул дагы бир майрамыбызды сиздер менен чогуу тең бөлүшөлү деп турабыз. Анткени биздин студиябызда конокторубуз бар, атайын алыстан келип отурган конокторубуз. Азыр сиздер менен кенен тааныштырып, сиздер үчүн бир сонун музыкаларды, ырларды сиздер үчүн сунуштайбыз. Андыктан ишке бара жаткандар болсо, сөзсүз түрдө күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Ал эми сыналгын астында бизди карап көрүп отурган көрөрмандарыбызга жакшы көрүүнү каалайбыз. Бүгүн бизде студиябызда жалаң кыздар жалаң мен дегендей, бүгүн атайын сулуу кыздарды чакырганбыз. Тагыраак айтканда, маданияттын мыкты кызматкери, аткаруучу, обончу, ырчы, жарчы дегиле айтор ошол аял затыга тиешелүү бардык өнөрдүн ээси Надира Бегим Мисабекова жана ошондой эле Азал бийчилер тобу келип турат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Көргөнүңүздөн кубанычтабыз. Кош келдиңиздер. Маанайыңыздар кандай келип алдыңыздар? Ушундан баштайлычы. Чоң рахмат. Алгач эле кутман таңыңыздар менен ардактуу Ала тоонун коюндагы кыргыз элим, Өрүкзарлуу Баткениндин тургундары, урматтуу биздин берүүдө кызмат кылган жигиттер, мырзалар, кыздар, баарыңыздардын кутман таңыңыздар менен демекчимин. Биз аябагандай жакшы, сонун маанайда келип алдык. Эртең менен туруп эле жөнөп басып келдик. Мына жол арытып сүлүк менен келдик. Анан кыздар менен мына сиздердин эфириңиздерде отурабыз. Буюрса. Аба ырайы кандай сүлүктүдө? Бизде жакшы, кыш баягы өзүнүкүн бербейт деген сыңары, кышта келип, бизде көмүр бар дегендей, биз жак жылуу. Жылуу эле. Өзүңүздөрдө аба ырайы кандай? Өзүңүздөр. Биздин аба ырайыбыз жакшы. Кыздарын бир аз толкунданып турса керек. Анан мен баягыдай эле сагынып калыптым. Туура эле айтасыз. Көптөн бери сиз менен ушинтип жолугуп элек болчук. Буюрса, мына эфирдин жүрүшүндө сиздин ушул чыгармачылыгыңызда болуп аткан жаңылыктар боюнча, жана ошондой эле ушул кыздар менен дагы маектешели деп чакырып отурабыз. Дагы бир келгениңиздерге рахмат. Ушул атайын жолдун алыстыгына карабай, күндүн сууктугуна карабай келип бергениңиздерге. Ал эми биз болсо ардактуу көрөрмандар, эфирибизди улантып беребиз, маегибизди баштайлы. Эгерде биздин катарга жаңыдан кошулгандар болсо, анда туура кыласыз, УТРК Баткен телеканалынан алыстабаңыз. Бул берүүнү дагы кайталап көрөм дегендер же болбосо көрбөй калгандар болсо, биздин социалдык баракчаларыбыздан көрүп алсаңыз болот. Ал үчүн УТРК Баткен деп YouTube баракчасынан жана ошондой эле Instagram, Facebook тармагынан дагы УТРК Баткен деп издеп тапсаңыз, биздин каналыбыз бар. Ошол жерге катталып, анан ой пикир калтырганды унутпаңыз. Биз болсо маегибизди баштайлы. Башында эле сөздүн башында эле ушул акыркы жаңылыктар боюнча кеңешели. Мына көптөн бери көрүшпөй калдык. Ошол аралыкта эмне менен алектенип жүрдүңүз? Кандай жаңылыктар болуп атат? Рахмат. Биз ойлосом ушул теле ушул жерден жаңы имаратка көчүп келгенде, ушул жаңы жылдык эфирде келип катышкан экен ойлосом. Андан бери 1-2 жыл өтүп кетти араданчы, билинбестен эле. Азырда сон болуп жаркырап ошол бойдон иши жүрүп аттыр. Анан бизде эми жаңылык деле көп, кайсынан баштасак деп ойлонуп атып. Эми жакшысы мына эли жерге кызмат кылабыз деп жүрөбүз да. Жакында ушул Сүлүктүү шаарындагы балдар искусство мектебине жетекчи болдум. Мага чейин Усман Уметов деген агайыбыз жетектеп келди эле. Ал агай азыр ардактуу эс алууда. Мындай алганда бизде дагы эле эмгектенип өзүн насаатчы мугалим катары иштеп аткан чагы. Анан агайдан ушундай бир профессионалдуу кишилерден, инсандардан ушундай кызматты алып, кандай десем, ошол жумушту моюнга алып иштеп баштаган чагым. Анан жумуш жагынан ушундай болуп атат. Демек, жумуш менен чыгармачылыкты бириктирип алып кетасыз. Кыйынчылык туудурган жокпу башында эле? Негизи көптөн бери эле ошол тармакта эмгектенип келем. Музыкалык мектепте сабак берчүмүн. Анан мага анча деле кыйынчылык болбоду. Анткени өзүм эле иштеген жамаатта коллективге бирге жүргөндүктөн анчалык бар жардам берип, баары мага колдоп турушат. Ошол анан биздин маданиятта Гүлмира Бабаевна деп биздин жетекчибиз бар, бөлүм башчысы.
ошол киши дагы суранып ушинтип иштеп бергин деп эме алып калды. Макулду анан иштеп атам чындыгында. Бизде бир 105 окуучу окуйт. Зам директор деп өзүнчө бир мектеп, чоң эле мектеп. Ал жерде атайын ушул музыкалык билим алган балдар, искусство деп турат, эми ал жакта сүрөт, кол өнөрчүлүк дегендей тармактары дагы бар да. Ушундай бир чоң мектеп алып караганда ушул элибиздин музыкага болгон кызыгуусун, жаш балдарды тарбиялаган кесипкөй мугалимдер менен иштешип атам. Демек, маданиятка салымы ушкан инсандар буюрса сиздер мектебиңиздерди тарбиялап аткан. Кудай кааласа. Жакшы. Биз болсо улантып эле анда кыздарга да кезек берелим. Азаль деп бул топ качан пайда болду? Аталышыңар эмне үчүн Азаль деп аталат? Ошол боюнча өзүңөр тааныштырып, анан кийин айтып берсеңер. Мен айтып коеюн, бир эки сөз. Бул кыздардын группасын ошол алгач 6 жыл алдын түзүп баштаганбыз. Ошол менин жанымда отурган кыз Айсезим аты. Анан Нурзат, Элиза, толтура кыздар бар. Алар дагы силерди эме эфирден сырт отурушат азыр. Анан бул кызыбыз бизде көп жылдан бери эмгектенип, ушул группаны мындайча айтканда руководители деп коебуз да, биздин жардамчыбыз, анан өзү бийлеп, 6 жыл убакытта өтүп кетти. Анда Айсезим дагы өзүнүн ойлорун айтса жакшы болот. Айсезим кандай бул топко келип калдың? Ошол боюнча айтсаңда. Апам менен биздин жетекчибиз тааныш болчу. Апамдын артынан апам менен сүйлөшүп калып эле кирип калган группага. 6 жыл болду буюрса билегениме. Группанын ачылганына да 6 жыл болду. Группабыздын аты Азаль болгонун себеби жетекчибиздин баласынын аты Азаль. Ошол уулунун атыга эме кылып. Кээ бир кыздар бар го, баягы бир группада бийлеп, кийин башка группага аттап кетет. Сен 6 жылдан бери себеби эмнеде? Бул группанын жүргөндөн чыкпай бийлеп жүргөнүн себеби? Негизи бизде электе эң алдыңкы ачылган группа, би группалардан ошол Азаль группасы да. Ошол үчүн жетекчибиз жакшы көрөм, жакшы мындай группабыз менен ынтымактуу, ошон үчүн кетким келбейт группадан. Жакшы. Негизи би топтун өзгөчөлүгү эмнеде? Силердин Өзгөчөлүктөрү ынтымак негизгиси. Бири-бирибизди түшүнмөй менен урушпайбыз, талашпайбыз. Анан көп жерде көздөр менен эле байкап туруп бийлеп атканда деле ошентип көздөр менен эле ошол жактарын жакшы көрөм. Демек күлүп туруп эле көз менен иштеп турасыңар, бири-бириңер менен. Жакшы, уланталы. Сиз канча болду кеткенсиз? Мен Азаль группасына киргениме почти 3,5 жыл болуп калды. Башында мен башка бийде элем. Ал бийден бияка келип, биякта бул жактын ынтымагы жакта эң руководительдерибиз жакшы, Надирия Жазыматова. Бул адамдар бизге уже как экинчи апа менен атадай болуп калды. Булар менен биз эл көрдүк, жер көрдүк. Ошо главный маданиятта кандай иштешти билдик да. Жакшы, 3,5 жыл сизге. Мен келгениме аз эле болду. Кантип келип калдыңыз? Ким аркылуу келдиңиз? Кастинг аркылуу келгем. Демек, группага дагы ошол кыздарды кастинг аркылуу. Эмнесиге Айсезим, балким сен кыздар таанып болушу керек. Эмнесиге карайсың ошол кыздар группага кошулуп атканда? Харизма негизгиси. Эң башкысы. Вид болуш керек, бой болуш керек. Бийлегеним жакшы болуш керек. Негизгиси ошол. Жоопкерчилик болуш керек. Элдин алдында өзүн алып жүрүүсү боюнча ошол жактарга карап тандап ала беребиз кыздарды. Жакшы. Анда келиңиздер, биздин ушул көрүп аткан көрөрмандарга Надирия сизден бир сонун чыгарма болсун. Эми сиз баягы буга чейин билебиз, элдик чыгармаларды көбүнчө аткарып жүрөсүз да. Ошондой биздин көрөрмандарга ошол балким элдик чыгармалардан аткарып бересизби? Тааныкта бизге кайсы номер даярдап бердиңиз? Айтып койсоңуз көрөрмандарга. Эми ушул ала тоо жанагындай күн нурун чачып таң атканда Апаз агабыздын кыргыз жери деген ырдабай койсом болбойт деп өзүмчө ойлонуп турам. Эми бул ыр биздин Баткендин символу, кыргыз элинин эле жүрөгүнөн түнөк тапкан ырлардан. Кыргыз жерин ырдап берейин анда.
асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам таңды тосом кучактап ой кырларын нурга кошуп сулуусу кыргыз жери нурдан бүткөн улуусу кыргыз жери ырдан бүткөн ысык көр жердин көркүп кырлар кашы адырлар көкүрөгү токой чачы дайралар кан тамыры чокултады седеби топчулары ар бир ташы тең түздү гүлденелүү кыргыз жери күн жүздү берекелүү кыргыз жери Yıldızlar gök betinden ötken gezide Yarık nur yer jamalın öpkön gezide Göl çalkın olur koynun açkan gezide Jel yarkın taң күлкүсүн чачкан кезде көркүңө көп кошулат кыргыз жери сезилет ат эненин мээримдери сулуусу кыргыз жери нурдан бүткөн улуусу кыргыз жери ырдан бүткөн баракелди колчалар болсун сонун чыгарман кыргыз элинин баягы экинчи кимини болуп аталып калган кыргыз жери мына ушундай сонун чыгарма менен биз эфирибизди алдын көз улантабыз ардактуу көрөрмандар сиздер УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүн көрүп атасыздар YouTube, Instagram, Facebook тармактарынан бизди таап ошол жерден бизге дагы дос болуп койсоңуздар биз абдан кубанып калабыз ошол жерге анан өзүңүздүн ой пикириңизди дагы жазып койгонду унутпаңыз негизинен ушул элдик ырлардан көбүн эсе аткарып жүрөсүз ушул элдик баягы чыгармаларды дегендей анан ушул чөйрөдө жүргөнүңүзгө канча жыл болуп калды негизинен чыгармачылыкта негизи жакшы суроо анан бул чыгармачылыкка мындай эле келип адам аралашып кете албаса керек деген ойдомун балким андай деле болсо керек мен ушу жаштайымдан эле ушул кыздардай кичинекей убагымдан комуз кармап музыкалык мектептен билим алып анан ушул жогорку окуу жайда окудум консерваторияда ушул улуттук аспаптарда окуп калдым да фольклордочу ошол жерден элдик ырдоо бөлүмүндө окуп Пулотов агайдан окудум Улук Мырза агайдан анан ошол элдик ырларга басым жасаймын анан өзүм музыка жазганда дагы көбүнчөсү элдик мотивде жазам да ырларды көбүнчө анан ушул комуз менен жаралып комуз менен жүрөм дегендей эле болуп атат азыр эми комуздун угуучулары билбейм бүгүнкү күндө маданиятка жакшы көңүл бурулуп келаткандыктан аз жаштар дагы кол ойнотуп жакшынакай болуп чертип атат биздин убакта мындай саналуу болчу азыр аябай көп азыр өзүм иштеген мектепте эле ушул элдик аспаптар бөлүмүндө көпчүлүк окуучулар окушат да кызыккандар көп комуздар анан кол ойнотуп ошол
баягы көпчүлүгү баягы массовый деп коет го, иш-чараларда дагы комузчулар мындай орчундуу орундарда кызмат кылып келет да, ойноп. Анан комуз аябай сырдуу аспаптарга кирет, муңдуу аспап десем дагы болот. Анан комузда мындай шааңдуу ырларды мен көп ырдабайм көбүнчөсү, муңдуураак ырларды көп ырдалат. Көбүнчө кандай темада ырлар ырдайсыз комузда? Комузда мурда дастандарды ырдачумун, элдик ырларды ырдап келем, азыр эми махабат тууралуу да ырларды ырдаса болот, ырдаймын. Анан бала жөнүндө, ата эне жөнүндө, эли жер жөнүндө ырлар ырдалат да. Жакшы. Негизи азыр канча жыл экенин билбейсиз, бирок жаштайыңыздан эле чыгармачылыкта жүргөнүңүз. Ооба, жаштайымдан ырдап келатам да. Анан ошол мындай пауза болуп токтолбоду. Анан азыр үй бүлөм колдойт. Мен жолдошум ошол турмушка чыккандан кайра улантырып кеттим да чыгармачылыкты. Бүгүнкү күндө эми той топурда ырдап, суранган жерлерде комуз менен ырдап калып атам. Куда тоскон жерлерде ырдайбыз. Анан ушундай эфирлерде ырдап калат экенсиң да. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө музыканттардын династиясы десе болобу? Айта албайм, өзүм андай дей албайм, бирок Эми апасы болсо чыгармачылыкта. Жолдошуңуз дагы ушул чыгармачылыкта жүргөн инсан дегендейчи. Жолдошум дагы ошол жерде иштеп колдойт. Өзү ырдабаса дагы ырдагандарды жакшы түшүнөт дегендей. Анан кызым ырдап кетти. Ошол группада кыздар менен чогуу келип бийлечү Кадиржан. Анан бийлеп, бийлер түзүп, анан ырдап азыр эми ошо жана интернет жылдызы болуп, ушинтип дагы ал дагы кыргыз элине, Орто Азияда десем дагы болот, өзбек, башка улуттарда деле ырдап келет, суранган жерлерде барып ырдап, өзүнүн талантын мындай алганда, менимче астына ошо кызым өсүп калды окшойт. Калган балдардан дагы окуп атат. Барбы башка уул кыздарыңыздан дагы ушундай чыгармачылыкка жакын, ушундай ырдап, кыңылдап калган? Мындай укканда музыканы мындай жакшы түшүнүп талдай алат экен да балдарчы. Анан жакшы туура ырдап, туура эмес ырдаганды бөлүп, балдар бакчасында эле мугалимдер айтат, ырдай албаган баланы ырдаба деп, ушинткен эмелер бар деп айтып калат да. Ошого караганда менимче баягы музыкальный слух болот окшойт да балада, мындай генетический деп коембу, же ошол үйдө эле музыка жаңыры берсе элдин баары эле өрчү болот дегендей. Ошондой кетет экен балдарда, бардыгыда музыкалык жөндөмдүүлүгү бар да. Эгер тарбияласаң, болсучу да эле кызыкса, анан мындай заставить этпейбиз. Эрки, өзүнүн каалоосу менен эле. Жакшы. Негизинен кыздарга суроодум. Группада жалпысынан канча кыз бар дедиңер? Микрофон барбы? Бизде негизи кыздар көп. 12 десек жаңылышпайбыз. Бирок негизи тойго чыгып аткан кыздар 5-6 болуп калат да. Бизде запаста да кыздар турат да көбүнчө. Мындай бир баягы той топурда жакшылыктарда көп жүрөсүңөр, мындай чарчап, анан той бийлебейм деген мындай көңүл калуулар болгонбу? Жок. Себеби биз бул хобби деп койсокпу, кандай десек, жан дүйнөң менен калайт экенсиң да, үйүңдө же бир башка жактардан проблемалар болсо, ошол тойго келип бийлеп уже проблеманы унутат экенсиң да. Ошон үчүн биз тойго чыккандан зерикпейбиз. Үйдөгүлөр ата-энеңер кандай көз карашта? Колдойт. Баарысы негизи кыздар деле группага алып атканда үйдөгүлөр колдосо, үйдөгүлөрдүн разрешениясы менен алабыз да группага кыздарды. Анан эми группада ошол кыздардан эң жетекчи каттар десек да болот да, сен эми анан кыздардын баягы ушул той топурга алыс жерлерге барганда булардын жоопкерчилиги ким мойнунда алат? Балким ата-энелер, кээ бир ата-энелер бар да, эми алыс экен, коюп барып эле койсун, ошол Разаковдун сүйлөктүн ичинде эле болсо майли бара берсин, алыс болсо деп мындай жөнөтпөй койгончулар болгонбу кыздарды? Кээде болуп калат, бирок түшүнүшүп калганда ужечи бардыгы эле көбүнчө аз дегенде 1 жылдан көп болуп калганда уже ар бир кыздаргачы уже ата-энеси түшүнүп, уже колдоп, андай каршылык деле кылбайт. Сиздердин оюңуздар калчы? Сиздердин ата-энеңиздер кандай көз карашта? Биздин ата-энебиз Эми бийчиликтен таштайм, бул башка кесип, башка жумушту эле кыл деген мындай сөздөр айтылбайбы? Башында айтылган, башында эми бир жолу киргенде, бирок уже биздин үйдөгүлөрүбүз көнүп калган. Каршысы жок, дайыма колдойт. Эми биз ооруп жатсак дагы, той чыгып калса биз обязательно барабыз. Биз тойдо кадимкидей өзүнүн ооруп атканыбызды мындай
эсибизден чыгарабыз да. Биз бийлеп чыксак кадимкидей дем алабыз. Бул биздин хоббибиз. Жакшы. Демек, бул силер хоббиңер менен өзүңөр айткандай эле баягы орунду, проблеманы унутат экенсиңер да. Ооба. Негизи бир кесипти аркалап мындай тандайын деген ой барбы? Кайсы кесиптин ээси болсоңор? Биз студентпиз. Студенттербиз. Биз мед колледждин. Медикте, мен фармацевте. Бул болсо эме сестринскийде. Экөө деле. Демек, силер буюрса келечекте ак халат кийип, элдин ден соолугуна караган кыздар экенсиңер да. Жакшы, сонун. Биз болсо волонтер ардактуу көрөрмандар, сиздер бизди УТРК Баткен телеканалында көрүп атасыздар. Надиреже, негизинен эмнеден сиз мындай коркосуз? Балким кээ бир инсандардын баягы хоббиси катары дагы бир мындай коркуу нерсеси болот го, сиз эмнеден көбүнчө эмнесинен коркосуз? Эмнеден коркосуз? Балким мындай кээ бир инсандар бар, мен караңгыдан корком, мен жыландан корком, мен дагы башка нерседен корком дейт. Сиз мындай эмнеден коркосуз? Биринчиден эми Алладан корксом керек да. Биринчи Кудайдан иш жасап атканда коркуп жасасам керек деп коемун. Эң мындай коркуу же бир кандайдыр бир мындай бирөөнү капа кылуудан, тарынтуудан, туура эмес иштер жасап коюудан дагы мындай улак болуш керек экен да, коркууга киребиз дейм. Анан ошол Айтматов айткандай күн сайын адам болуу керек да, ошондуктан Аллах ден соолук берсин. Ошол биздин каалаганыбызды Аллах берип атат, биз дагы ошого жооп, дайым жакшынакай кызмат кылып, жоопкерчиликти биринчи орунга койгон киши катары көбүнчө мен жоопкерчиликти биринчи коемун. Анткени жоопкерчилиги бар киши өсөт дейм да, кыздарга да көп айтам ошону. Убагында келип, убагында ишти бергендей кылып аткарсаңар, жоопкерчилиги артып, андан өсүүгө көп мындай эмелер болот да, ынтылуулар болот, ийгиликтер жаралат. Анан сага бир сом берген киши бир жакшы сөзүн айтса дагы мындай ыраазычылык менен болсо, ошол ишине дагы мындай өтө пайдалуу деп көп айтам да. Жоопкерчилик демекчи, ушул сиздердин ушул буйртма заказ алганда бир кечигип барып калган учурлар болгонбу? Бизде мындай атайлап кечигүү болбойт. Кээде болуп калышы мүмкүн. Ал дагы бир жүйөлүү себеп болсо, мисалы азыр эфирге тартылып калып, биз бир кишинин жакшылыгына мындай жете албай калсак, ошондой гана болбосо, атайлап мындай кечигүү болбойт. Көбүнчөсү аракет кылабыз убагында барганга, убагында ошол ишти бүткөрүп бергенге, анан кыздарды дагы убагында үйлөрүнө алып келип, папаларына тапшырып, ушундай. Азыр эми кыздардан сурап калдым, жана эмне үчүн алыска жөнөтөт дегенде, мен ойлойм да, биз ушул көп жылдан бери анан үй бүлө менен чогуу жүргөндүктөн жолдошум бизди дайым баягыдай ташып, ары бери барган жерлерибизди карап жүргөндүктөн, анан кыздардын ата энелери ишенип калдуу болуш керек. Анан ишенимден чыккыдай жаман бир эмелерге барбайбыз. Кээде ушул аталар, апалар айтпаган сөздөрдү айтып, кээде мындай капа болбогула, бирок ушундай деп мындай. Мен айтам, турмуш жолуна дагы даярдоо, бир кесипке деле даярдоодой болуп, пушук сонун келин кыздар болуп өсөсүңөр деп коем да. Ошол нерсени айтып, бул дагы биздин пешенебизде бар экен, ушул чыгармачылыкта жүрүү. Бул дагы убактылуу деп коем силерге, кыздарга. Анан кийин ушул күндөр дагы эстеп койсуңар, эстеп, жакшына болуп жүрүппүз деп эме кылат. Анан ушул кыздарыма да бактылуулук каалайм. Турмуш узаган кыздар да бизде болду да. Болду. Анан баары азыр балдарын жетелеп, ушундай жакшынакай келин болуп кетти, тың баарычы. Мен айтам, калган кыздарга да ошондой бир жакшылыктар каалап, өз колум менен узатып тойлорунда ушинтип иштеп жүрөбүз. Эми көз тийбесин дегендей, азыр бийчилер да көбөйүп атат. Сайын баягы эл ошого мындай жетишип, алгач баштаганда аябай кыйналганбыз, бирок бүгүнкү күндө опыт бар дегендей, жаштар эми тез ишти алып кетип атат. Бул жагы өзүнчө кубанычтуу. Негизи баягы атаандаштык болуп сөзү болбойт деп коет го. Демек атаандаштык болгон жакшы нерсе. Анан кыздардан сурайын деп атканым, форма жаатында, бий жаатында силерге ким камсыздап турат? Форма боюнча. Мисалы, жакшылыктарга той топтор барганда бир эле форма менен бүтүп калбайт да, 2-3 форма кийесиңер. Ошолор жагын айтып берсеңер. Формаларды бардыгын биздин жетекчибиз Надиреже өзү тигет, өз колдору менен.
негизи биздин жетекчибиз Надиреже бирөөнүн көрүп тикпейт да, өзүнүн ою менен мындай өзүнүн фантазиясы менен ойлоп туруп, негизи мындай карап көрсөк, бул формаларыбыз эч кимдикиге деле окшобойт да. Өзүнүн оюнан башкача кылып өзү тигип берет. Дизайнер жакында бар экенсиң да. Айтпа деле. Башкасам элдин баары күлүп жатпасын. Ушундай. Жакшы. Анда дагы бир чыгарма болсун, Надиреже. Мына көрүп атасыз, кыздарыңызга баягы өз апасындай эле окуп калыпсыз, баягы жашоодо дагы баягы жакшы жакка үндөп жол көрсөтүп келатат экенсиз. Келиңиз эми ошол кайсы чыгарманы биздин көрөрмандарга аткарып бересиз? Чыгарма болсун. Эми мына мени көрүп тааныштарым дагы көрүп атса керек деген үмүттөмүн да азырчы. Анан өзүм кесиптештерим балким көрүп жаткандыр. Анан ушул жанымда отурган Расул инимди бүгүн көрүп кубанычтамын. Чындыгында көптөн бери көрүшпөйт экенбиз. Анан эфир аркылуу ушундай таланттуу жигит, ушундай такшалган, Баткендин бир сыймыктуу уулу десем болот. Анан бизде кыздар менен чогуу жакшынакай кылып эфирде алып барып атат. Эми элдик кыр дегенден кийин биз эми ушул Атай Огунбаевдин ушундай ырларын ырдап жатабыз да. Эми кандай эми колдон келишинче ырдап берейин деп атам. Күйдүм чоктурдап берейин. Жакшы. Kuyudum bir gana kuyudum çok. Ha kuyudum bir gana desem tütün çok. Yüreğimdün beri başında. Ha kuyudum da cügürdey. Bütün yok. Kancaylı gana degende Soğuk arcasa soğuk teni muzdak sel Hayır meni jakan ehi kara göz Ha güydüm da kadırdı bilsen Özünde Akterekte kanadan bir dönüm Yüresin sen akçalık salır türden Aylasın da pericet albay Hemen cürümden adaşkan taylak Yöndün Bosterekte kanadan Yüresin sen basyalık salır türden Bolu yolun takeyce talbay Hemen cürümde bozdağın taylak Yöndün
эфир артында бизди көрүп жаткандар дагы баракелди деп кол чаап турсаңыздар керек. Бар болуңуздар делим. Убактыбыз дагы азайып баратат, ошондуктан соңку суроолор болсун. Алдыда кандай пландар бар? Негизи ушул жерден сурайын деп атам, ушул репертуарыңызда азыр канча чыгарма бар? Мына обончу деп дагы обонда чыгарып жатам деп айтып калдыңыз. Негизинен канча обон бар, канча ырыңыз бар? Ошол боюнча айтсаңыз. Ким айтмакчы, баягы малдын эсебини билбейм дегендей чыгармачылыкта деле ошондой болуп калат экен. Мындай жакында айтсам да балким 20га чыгаар эми. Анчалык көп деле обон жок, аз эле обон бар десем болсо керек. Анан бүгүнкү күндө мына эстрадалык ырга басым жасап калдым. Анткени той топурда ошо талап болуп калып атат. Ошол эстрадный ырлар жаздырды. Мына жакында эле жаңы жылдык эмеге съемкага барып келдик, музыканалга. Ал жерде дагы өзүм сен менин арзууларым деген ыр менен тартылдым. Кадиржа кызы менен тартылып келдик, Насыр агабыздын ыры менен, Кыргызстан плюстунчу. Азыр Орозбек агам мына концерт берип атат. Мына ошол агабыздын дагы жакшынакай ырлары бар экен, ошону сүйөмүн деп деген ырын ырдап атам. Анан дагы ретро баягы 80-жылдагы ырларга кайрылдык. Мына жаңы жылдык аземдерде суроо болуп атат. Модерн токен ырларын ырдап атам. Буюрса кыздар менен чогуу. Ушул жерден суроо жаралат да. Сиз комуз көтөрүп жүрүп, элдик ырларда жүрүп, азыр ушул мындай эстрадный ырларга көнүш кандай болуп атат? Комуз деген башкача да. Комуз деген башка. Азыр мен ырдап атканда байкап калсаң, эстрада деген ал өзүнчө экен. Өзүнчө дүйнө дегендей. Экөөнүн ортосунда жүргөн мен дагы бир дүйнө десем болот. Бирок экөөнү дагы алып кетиш аракет кылсаң болот экен. Колдон келишинче эми. Баягы мүмкүнчүлүк келип атат, ушундай ырыскыбыз элден экен. Биз элге дайым жакшылык болсун деп тилейбиз да, анан ошол биздин ырыскыбызды Аллах эл аркылуу берет экен да. Ансыңарындай анан элге ушул ырларды жазбай кантет ырдап. Бул бийчилериме көбүнчөсү мен атайын профессионалдуу бийчилер менен иштешип койдуртабыз. Керимбаевдин Сулууга деген ырына мына жакшынакай кылып бий коюп берген. Убакыт болсо кыздар бийлеп берсе да жакшы болот эле. Анан көбүнчөсү ушу профессионалдуу жака музыканы бурганга, биз эми Борбордон 1000 километр алыста жайгашсак дагы чыгармачылык 1000 километр алыстыкта болгон менен иши жок дегендей да. Ансыңарында элдин арасында, ошол музыканы кабыл алуучулардын арасында дагы ошол нерсени түшүнгөндөр көп. Бүгүнкү күндө ошол кыздарым бий койдуруп ушинтип бийлетип жүрөм ачыгында. Костюмдарын мен эле мактап жүрүштү ошо. Анча-мынча өзүм ошо дизайнерский эмелеримди айтып, өзгөчөлөнтүп, жөнөкөй кылып, баягы сахнада дагы бийлегенде орусча айтканда удобный болсун, ыңгайлуу болсун кыздарга. Анан ачык болбош керек. Биздин өзүбүздүн менталитеттин дагы ал жак бул жактарын карап, ошентип жасайм да көбүнчөсү. Өзүмдү баягы сахнада жүргөнгө байланыштуубу деп коем. Шарт эле баарын кийгизе коюп эле бийле деп эле. Жок, анан өздөрүнүн ушу мүнөздөрүнө жараша ар бир кызымдын өзүнүн костюму бар, өздөрүнүн ошол аттарын жазып коюшат. Өздөрү гана кийишет, аны башка бирөөлөр кийбейт мындай алганда. Анан ушул кыздарым менен да сыймыктанам, эми айтып коеюн. Эфирден ушундай жакшынакай татынакай кыздар, өз иштерин мыкты билип, жакшынакай кылып элге бийди сунуп, колдон келишинче. Анан таза, тыкан, жоопкерчилик менен бир да кечикпейт десем эми андай болбой калат, өтө эле көз тиюп кетет. Андай жерлерибиз жок, Кудайга шүгүр, жоопкерчиликтүү, үйдө да, окууда дагы, андай чыгармачылык иште дагы жоопкерчиликтүү кыздар аябай. Демек сиз баягы көп жүрөсүз, баягы областтык, райондук иш-чараларда дагы жүрөсүз да, эми баягы чакырылган жерде ырдап дегенде. Анан кыздар сиздер менен жаныңызда. Кыздарды калтырбай жүрөсүздөр. Демек сиздин дагы ушул маданият кызматкери деген наамды алганыңызга дагы бир топ убакыт болуп калыптыр, э? Буюрса эми кийинки кадамдар эмгек сиңирген, эл артисти деген наамдар бар. Кудай буюрса ушул наамдарга жетишиңизге биз тилектешпиз. Анан кыздарга да бир эркин микрофон берейин деп атам. Бирким сөзүңөр бар болсо, саламыңар бар болсо, камераны карап жолдо алсаңар болот. Четинен баштайлы, да?
Айсен, баштайық. Не дейсіз? Бірдеме деп проблема. Жоң рахмат, Айсезім, анда ұзата берелік. Жақсы сөз болды. Чакыргандарыңызга рахмат. Ошо биз дагы келип калдык, эми чакыргандарыңызга үйдөгүлөргө салам жолдойбуз. Ошо айтарым ошол. Чакыргандарыңызга рахмат. Қошыласыз дағы, жақсы. Қыздар негізінен көп сөйлейді, бұлар билейді. Егерде бейіні қаласаңыз, анда жақшылығыңыздарға шақырсаңыздар, сөз түрді қызматыңыздарда даяр. Рахмат, уақытыңыздарды бөліп, үшінтеп, соның бір чағырмаларында маектештік. Мен ойымша көптен бері көрішпей, бүгін көрішіп, маектешіп біраз болса дағы алақалды сұрағылық дегендей, одай бірса дағы жақшылықтарда көрішіп біз жақтан берілбек алған сұралар болса, жол болса, еркіңіз болса, айтып алсаңыз болады сіз дағы. Баары жакшы, эми ушул бүгүн ушул эфирге чакырып, эл менен көп сөйлөп коет да, теле байланыш түзүп берип аткан сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Аста жаңы жыл келатат, буюрса, кийинки 25-чи жаңы жылыбызга эсен аман өтүп, ал жылы дагы бизге ушундай маданият тармагына, элибизге, жерибизге дайыма бир жемиштүү жылдардан болушун каалап кетели. Дайым сиздер менен байланышта бололу. Анан ошол эми эфир аркылуу көп нерсени айтып бере албасак дагы аракет кылып, айтып кошойт. Буюрса, биздин дагы алдыда жакында телеканалдын 20 жылдык маракеси болот, ошого да сиздерди чакырабыз, келип биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп кетиңиздер. Дагы бир чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Эми аман эсен көздөгөн жериңиздерге сак саламат жетип алыңыздар. Ардактуу көрөрмандар, ушу менен УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен бирөөсү өзүнүн сапарын карытты. Көрбөй калгандар болсо, эми эле кошулгандар болсо, анда сиздерге дагы бир кулак кагыш кылып айталым. Биздин YouTube, Instagram жана ошондой эле Facebook тармактарында биздин каналыбыз бар. УТРК Баткен деп издесеңиздер, ошол жерде биздин каналыбыз ушул эфирлерибиз жүктөлгөн. Эң башкысы YouTube каналыбызда ар бир эфирибиздин толук чыгарылышын көрүп алсаңыздар болот. Баарыңыздар ошол жерден достошууга да чакырабыз. Ой пикир калтырып кетиңиздер. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Мына ошол жолугушуу күндөрдө сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар деп кылайык. Оператор Бексултан Кайратбек болду. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.